Firmayı başkasına verdikten keyin ne o alan akçasını төлedi ne meriya. Bardысы bize kıyınçılık verir. Biz Türkiye'den geldim. Bana yardım verişlerini kütem. Bardık başçılardan. Муниципалдык менчик башкармалыгы менен ошол жеке ишкердин ортосундагы укуктук маселелер, келишимдин долбоорунда көрсөтүлгөн шарттардын аткарылгандыгы жөнүндөгү маселелер талаш тартыштын предмети болот. Бизди алдап, Канышай, Кадыр, Өкө өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын коюп туруп, Кутманал үчөө биргиштеген, булар жерди сатып жүргөн. Анан дагы кызык жери, бир өтө кызык жери, булар болсо тендер өткөрөт. Тендер өткөргөндө, тендерди ким алат билесизби? Азыркы шаардын депутаты, строитель комитети, стройка комитетинин, мына ушу комитеттин шаардагы Шахназар алып атат. Шахназардын досу Замир деген баланын фирмасы утуп атат. Ал мурда эч кандай жерде фигурация кылбаган, эч жерде иштебеген, эме утуп атат. Анан Аманбай мындай болду да, бүгүнкү күндө келишимдин мөөнөтү ошол 2021-жылдын 27-сентябрында түзүлгөн келишим деле 3 жылга берилген. Быйыл 24 сентябрь айында ал келишим деле мөөнөтү бүтмөк. Бирок бул утуп алам деген ниетте бул улам адвокат жалдап, мындайча айтканда адвокаттардын чыгымын төлөп эле соттук иштерди жүргүзүп келатат. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биз сиздин мыйзамдуу миграцияңыз үчүн Казакстанга кирди чыкты кылабыз. Биздин документтик кызматта ИНН, СИНЕЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Ассаламу алейкум, туугандар, сиздер менен Соф сауда интернет магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонум кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар, протеин, амино, БЦА дегендей. Заряд лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Ош шаарынын Ашимахунова 48А дарегиндеги 32 соток аянтка шаардын муниципалдык ипотека компаниясы курулушун өткөн жылдын октябрь айында баштаган болчу. Буга чейин жерге Туркиядан келген 4 инвестор ыйлык кылып келгенин билдирип жатышат. Анын бири Мехмер ишканасынын ээси Түрк жараны Шахин Кахраман. Ал бул жерди 2012 жылы мэриядан мыйзамдуу жол менен социалдык багыттагы долбоор аркылуу утуп алганын билдирди. Инвестор 12 көп кабаттуу турак жайдын курулушун 1-кабатка чейин көтөрүлгөндө курулуш негизсиз токтотулганын айтып жатат. 2014 yılında bu inşaatı biz meriyadan tenderden uttuk. Bunlar dokümantları, bardık dokümantlar durat kolumuzda. 2004 yılından 2020 yılına çeyin meriya bize ruhsat vermedi. Meriya ruhsat vermedikten keyin biz firmayı başkasına satmak zorunda kaldık. Firmayı başkasına verdikten keyin ne o alan akçasını төлedi ne meriya. Bardысы bize kıyınçılık verir. Biz Türkiye'den geldim. Bana yardım verişlerini kütem. Bardık başçılardan. Бул жерде курулушу жүрүп атканда азыр сизде документиде курулушка мындай экспертиза дагы уруксат берген. Bardık ekspertiza, ondan sonra APUK, bardıları, projelerimiz bardısı dayyar buldu. Bir tek Merya'nın özünün bir neydi o? Ruhsat kağıdı. Dogoru bize düzüp vermedi. Kança 5 merdi almıştı. Ben o vaktan bu vakta çeyin 5 mer almıştı. 5 merin boyunca bardысы bir zakona getirip bizim
vermediler ruhsatımızı. Investor бұл құрылышы тоқтаған долбордың 30% үлішін 3 жыл мұрын 200 мың ақш долларға мұрынғы депутат Урмат Аманбаеваға сатқан. Бирок қаражаты ушул күнгө чейин колуна тийген эмес. Мындан улам түрк инвестору борбордук бийлик өкүлдөрүнөн чет өлкөлүк ишкерди коргоо үчүн көмөк сурап кайрылды. Bundan keyin de biz Urmat Hanım'a sattık. Urmat Hanım beni aylandırıp durar. 4-5 yıldır da Urmat Hanım'ı gider bu yerde. 4-5 yıldır başıma aylandırat. Oştan vereyim sana, başka öden vereyim, oradan vereyim. Ondan keyin de aytat ki bana bu yeri Merya'nın özü aldı. Merya öz zakonun özü bozat. Urmat Hanım oşuna aytat. Ben ne kılayım size sorayım. Азыр жогорку соттон утту, бирок мындай сизге Урмат эч каражатын деле төлөй элек. Yok. Coğrafya sottan da uttum diye bana aytat. Benim oşonla da işim yok. Utsa firma senin. Ben ne kılayım? Акчаны Ha o var. Sen benim akçamı veresin. Beni içeri girgizmediler. Gördünüz. İçeriye girsem bitti eşikten beni içeri girgizmediler. Учурда талашка түшкөн жерде курулуш иши кызуу жүрүп жатат. Анда муниципалдык ипотека компаниясы 96 байтерден турган 9 кабаттуу үй салууну пландаган. Ипотека компаниясынын жетекчиси жердин мыйзамдуу документи даярдалганын белгилеп, жердин ээси муниципалдык менчик башкармалык экенин билдирди. Ал эми соттуулук боюнча ишти шаар мэриясы жүргүзө турганын негиз кылды. Эч качан бул жер тилкеси кимдир бирөөнүн кайсы бир тараптын менчигинде болгон эмес. Ошол акыркы каттоолор алынган мезгилден баштап эле ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын балансында турган, анын каттоосунда турган жер тилкеси болгон. Анан айрым учурларда убактылуу ижарага берүү шарты менен келишимдер түзүлгөн, бирок акыркы маалымат боюнча 11-12 жылдан бери ал ижарага алуу шартындагы көрсөтүлгөн талаптарды аткарбаган сырткы инвестор жөнүндө маселе чыгып калды. Ал инвестор ошол жерди куруп, үйлөр мындай турак жай куруп, анан белгилүү бир шарттарды аткарыш керек болгон. Андан бери акыркы ош шаардык мэриясы тарабынан кабыл алынган 13-жылга кабыл алынган тиешелүү токтом аткарылган эмес жана ал сырткы инвестор ошол өзүнүн убадаларын аткарган эмес. Бүгүнкү күндө биздин муниципалдык ипотекалык ишканасы тарабынан долбоор аткарылып жаткандыгын, андай натыйжалуу, пайдалуу, эффективдүү кетип атканын көргөндөн кийин инвестор эски ошол жерди пайдалануу укугун, келишим негиздеги укугун талашкан бир соттук процесстерди жаратып жаткандыгы жөнүндө маалымат келди. Мендеги жеке маалымат боюнча ал жер тилкесине бүгүн ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы ээлик кылат. Тиешелүү токтом кабыл алынган, мамлекеттик акт алынган. Ал эми жанагы жеке ишкер менен болуп жаткан соттук талаштарды чыгмашылар бул муниципалдык менчик башкармалыгы менен ошол жеке ишкердин ортосундагы укуктук маселелер, келишимдин долбоорунда көрсөтүлгөн шарттардын аткарылгандыгы жөнүндөгү маселелер талаш тартыштын предмети болуп жатат. Демек, ал жердеги долбоордун курулушу, анын мыйзамдуулугу, анын ишке берилиши жана анын аткарылышы боюнча эч кандай юридикалык көйгөй бүгүнкү күндө жок. Талашка түшкөн жерди 2021 жылы түрк ишкерлерге ортомчу болгон Урмат Аманбаева аттуу мурунку депутат ижарага алганын муниципалдык менчик башкармалыгынын юристи билдирди. Мурунку эл өкүлү 3 жыл аралыгында келишимде көрсөтүлгөн талаптарды аткарбаган үчүн жер кайтарылып алынганын белгиледи. Ал эми жеке ишкерлердин соттогу жеңиши келишимди бир тараптуу токтотуу үчүн гана болду дешет. Ал жер өзү муниципалдык жер. Ал жердин ээси ош шаарынын мэриясы. Ал жер убактылуу Мехмер деген ЖЧКга 2021 жылы сентябрь айында 27 числосунда 3 жылдык мөөнөт менен үй куруу шартында берилет. Анан арендасын кошо төлөө шарты менен. Мехмер ишканасы 2022 жылы биз ал келишимди бузуп атабыз. 2022 жылы июль айында бузулду. Ошол күнгө чейин ал жерде бир таш коюп, бир шагылтоо жумуш жүргүзгөн эмес. Ал эми келишимдин шарттары жерге болгон мамиле такыр башкача болгон. Жерди караган эмес, таштап койгон дегендей. Анан
Ал учурда мэрден тапшырма түштү. Келишимди бузасыңар, жерди кайтарып алгыла дагы өзүңүздүн ишканага бересиңер, ишкана үйдү куруп, шаар элине үй салып берсин деген. Тапшырма мыйзамдуу берилген, аны биз аткардык. Себеп дегенде ал жерге үй түшпөгөндүгү чын болгон. Биз 2022-жылдын июль айында келишимди буздук дагы. Биз бузуп эле жатып албастан Аманбаева аттуу жарандын Бишкектеги, Оштогул, биздеги турган бардык адрестерде келишимдин бузулгандыгы жөнүндө маалыматты бердик. Анан бүгүнкү күндө Аманбаева ал жерди мен жогорку соттон утуп алдым. Анан жерди мага өткөрүп бериш керек деген пикир менен кайрылды бизге бир жаңы жылдын алдында. Бирок ал пикиринин жарымы чын, жарымы жалган. Жер Аманбаевага тиешеси эмес, жер мекмерге да тиешеси эмес. Жогорку соткон утуп алган материал ошо биз 2022-жылдын июль айында келишимди бузуп атпайбызбы? Ошону бузганды биз буйрук менен бузганбыз. Ошо буйрукту жогорку сот гана жараксыз деп таап койду. Туура эмес бузулуп калган дегендейчи. Бүгүнкү күндө ал жерде курулуш иши жүрүп атат. Жердин мамлекеттик актысы турат. Жер демек мэрияныкы деп толук кандуу айта алабыз. Анан Аманбаева мындай болду да, бүгүнкү күндө келишимдин мөөнөтү ошол 2021-жылдын 27-сентябрында түзүлгөн келишим деле 3 жылга берилген. Быйыл 24-жыл сентябрь айында ал келишимдин деле мөөнөтү бүтмөк. Бирок бул утуп алам деген ниетте бул улама адвокат жалдап, мындайча айтканда адвокаттардын чыгымын төлөп эле соттук иштерди жүргүзүп келатат. Анан бүгүнкү күндө дагы башка соттук иштерди жүргүзөм деп жүрөт. Биз жанагы үйдү куруу, анан кийин үйдү жер тилкени үй курган биздин муниципалдык ипотекалык ишканага өткөрүп берүү токтомдорубуз бар да. Ошол токтомдорду жокко чыгарганда ошонун аракетинде жүрөт. Бирок бүгүнкү күндө курулуш иши өзүңүздөр барып көрсөңүздөр болот, жүрүп жатат. Ал эми аты аталып жаткан мурунку депутат айым Урмат Аманбаева жердин ээси түрк ишкерлерге таандык болгон мехмер ишканасы экенин билдирди. Ал жогорку соттон даттануусуз утуп алганын белгиледи. Мындан улам жакын арада курулушту кайрадан кайтарып ала турганын ишендирди. Түрк инвесторлордун каражатын кайтарып берүүнү дагы убада кылды. Ал эми муниципалдык менчик башкармалыгынын азыркы жетекчилигин сотко бере турганын айтты. 21-жылдагы түзүлгөн договор күчүндө калсын деп туруп чыгарып берди. Ошонун негизинде биз деген ОМСке, ошо Канышайга, ошонун негизинде Кудмалалынын ишканасына биз кат таштадык. Ушундай бул инвесторлордун жери болчу, ошолордун положениясы бар эле. Биз аткаруучу болуп атабыз деп, биз аткаруучу болуп атабыз да, түшүнүп Биз наоборот алданып калдык. Ушулардыкы бар эле деп, мен деген бакыт, мэр болгондо бакытка да киргенмин. Ага айтсам, ал деген мен деген маалыматым жок экен деди. Анан бирок деген ошол азыр куруп атат деп атасыңбы? Кутманалылар. Эч кандай негизи жок, бир документи жок куруп атат да. Инвесторлордун жерин тартып алды да. Бизди алдап, Канышай, Кадыр, Өкө өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын коюп туруп, Кутманал үчөө биргиштеген, булар жерди сатып берген. Анан дагы кызык жери, өтө кызык жери, булар болсо тендер өткөрөт. Тендер өткөргөндө, тендерди ким алат билесизби? Азыркы шаардын депутаты, строитель комитети, стройка комитетинин, ушу комитеттин шаардагы Шахназар алып атат. Шахназардын досу Замир деген баланын фирмасы утуп атат. Ал мурда эч кандай жерде фигурация кылбаган, эч жерде иштебеген. Эме утуп атат. А почему булар тендер өтүп атканда, бул жерде деген мекмердин фундаменти турат. Давайте биз мекмерге кайрылып көрөлү. Булар да кура алабы дебейби? Алар 42 миң сомдон квадратын кылып үй салдырып атат. Мен айттым, соттон уттук. Давайте мировой келели, силер адамдарды деген инвесторлордун акчасын какшатып атасыңар. Мен айтып атам өзүмчү, инвесторлорду какшатып атасыңар. Азыр биз деген мекмерди кайтарып берип койсок болот деп дагы суруш кылдым. Мен Кутманалга кирдим. Канышай не хочет принимать. Канышай абсолютно бизди кабыл алгысы келбейт. Кадыры деген абсолютно кабыл алгысы келбейт. Себеби жогорку сотто катышканда, жогорку сотто тургандар сурады Кадырдан, эмнеге силер незаконный муну бузуп атасыңар десе жооп бере албай калыптыр. Мен адвокатым катышканда. Ошон үчүн бул жерде мындай корыстный максат менен эле инвесторлорго кысым кылып, Канышай менен Кадырдын кылганы болуп атат. Мындай айткандачы, кыска айтканда. Ошо, анан азыркы ишкана
берген ишканасы, куруп аткан ишканасы дагы эч кандай мурда соңго иштелген жана бир ишканага берип коюп, ошо менен курдуруп атат. Бу жерде деген естественно деген схема бар деп, мен дагы арыз жазайын деп ГКМге арыз жазып даярдап койгом. Если бошотпосо, биз прокуратурага жазабыз, выселенияга беребиз деп, соттун чечимин, жогорку соттун чечими чыккан күндөн баштап аткарылыш керек эле, булар аткарган жок. Учурда мыйзамсыз курулуштардын онлайн картасына Ош шаарынын 17 көп кабаттуу турак жай киргизилген. Алардын баарында курулуш иши токтоп турат. Ал эми муниципалдык ипотеканын талашка түшкөн жердеги курулушу үлүштүк долбоор аркылуу ишке ашып жаткан. Абдумалик Базарбаев,